Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбызда Я класска өзүбүздүн электрондук китепти жүктөгөндү үйрөнөбүз. Колдон келишинче кыска айтканга аракет кылам. Сөз башынан болсун демекчи, Я класска кантип ачып, кантип киргенден баштайбыз. Я класс эгер адресин билбей атсаңыз, жөн эле Google'да ачып туруп, Я класс деп эле жазасыз. yaclass.ru деген сайт ачылат, ошону басып тандап аласыз. Же болбосо дароо эле yaclass.ru деп жазсаңыз болот. Входду басабыз. Бул жерден by с помощью Eljour деген тандайбыз. Биздин мектепти сурайт. Бул жерден мектепти табабыз. Мектепти UETML деп жазсак болот. Же болбосо Enschlitt деп жазсак болот. Же болбосо Молдокулов деп жазсак болот. Же болбосо англисче Analyst деп жазсак болот. Перейти дейбиз. Эң башкысы табышыбыз керек. Мен burada login паролюмду кирип койгон себепти аз дароо кирип кетип атат. Логин пароль сурайт, андан кийин Eljourга кире турган логин парольду тересиздер. Анан мынтип Я класска кирип кетесиздер. Дароо предметиге өтөбүз азыр. Бул жерде сиздердики создать предмет деп турган болушу мүмкүн. Эгерде мурда предмет түзө элек болсоңуз, создать предмет деп турат. Мурда түзгөн болсоңуз, редактировать предмет болуп калат. Басабыз. Мен мурда кыргыз тил дегенди түзүптүрмүн. Азыр биз жаңыдан бир предмет түзгөнгө аракет кылабыз. Создать предмет басабыз анын үчүн. Бул жерден сурап баштайт. Название предмета. Адабий окуу. Мен азыр менде бар бир предмет тандадым, ал адабий окуу. Астына классын жазабыз. 4-класс. Бул жерде иконка предмета дейт. Бул жерде азыр экономика тандалган үчүн кошелек портмонени сүрөтүп турат. Сиздер каалагандай тандайсыздар. Мисалы, мен азыр адабий окууга тууралап тандаганга аракет кылайын. Китептин ачылып турганын тандайм. Тип предмета, ар ким өзүңүздөрдүн предметин тандайсыздар. Биздин учурда мен литератураны тандап койдум. Кийин мондай интерфейстеги бет ачылат. Бул жерде добавить материал, создать новую тему, создать свой материал деп турат. Добавить материал дегенди биз Я класстын ичиндеги китептерди колдонуш үчүн басабыз. Биздин учурда мунун кереги жок. Создать новую тему деген басабыз. Муну баскандан кийин биз алдын ала өзүбүз ачып даярдап алган Санрав китебибизге барабыз. Бул жердеги биринчи бөлүмдү көчүрүп алабыз. Аны бул жерге вставить деп коебуз. Өзүңүздөр көргөндөй өбүлөр кадимкидей түшөт. Анан мышканын оң жагын бассак, создать материал, новая подтема, переименовать, удалить дегендер чыгат. Ар бирине токтолбой эле коеюн. Новая подтема деп кийинки кичирээк темалар жазабыз. Бул жерге кошумча айта кетейин. Эгерде сиздердики биринчи чейрек, экинчи чейрек, үчүнчү чейрек, төртүнчү чейрек деп 4кө бөлүнгөн болсо, ошол чейрек дегендерди биринчи глава деп переименовать этип коесуздар дагы биринчи глава деп киргизесиздер. Анан бул жерге эле биринчи глава деп эле жазып койбоңуздар. Биринчи главанын да темасы болушу мүмкүн. Болсо аны да жазыңыздар узун. Могу азыр менде көрүнүп турган сыяктуу. Андан кийин мен азыр могу эгемендүү өлкөбүз дегенди тандап алайын. Себептени содержаниясына бир аз сүрөттөр аралаш экен. Негизи бирден баштап киргизесиздер. Эми бул жерге материал киргизиш үчүн мышканын оң жагын басып создать материал дейбиз. Мындай чыгат: теория, анан астында мына тестовое задание, текстовое задание, тестовое задание, числовое задание деп. Биздин учурда теорияны тандайбыз. Себеп дегенде жанагы темабыздын теориялык материалын киргизебиз. Чоңойтуп алалы. Мындай болуп чыгат. Бул жерге биздин текстибизди алып келебиз. Белгилейбиз. Оң жагын басып, копировать деп алабыз. Кайра Я класска келебиз. Бул жерге бул жерден оң жагын басып вставить эмес, клавиатурадан Ctrl-V-ни басабыз. Вставить.
Мына карасаңыздар, биздин койгонубузду көрүш үчүн bu предпросмотрду бассак болот. Шуну бассак, бизге кандай көрүнөт ошону көрсөтүп берет. Карасаңыздар, биздин сүрөттөрүбүз келген жок. Предпросмотр жабабыз. Сүрөттөрүбүздү өзүнчө сүрөт кылып сактап алышыбыз керек. Анын бир канча жолдору бар. Муну копировать этип алып, Paint'ке коюп сактасак болот. Же болбосо Word'ду ачып туруп, көбүнчөңүздөр Paint каякта, аны кантип ачам деп калышыңыздар мүмкүн. Ошон үчүн эң жөнөкөйүн көрсөтүп берейин. Word'ду ачабыз. Word'го бияка вставить деп коебуз. Кайра сүрөттү басып туруп, мышканын оң жагын басып, сохранить рисунок как дегенди тандасаңыз, каяка сактайын деп сурайт. Биздин учурда мына рабочий столго жаңы папка ачып коеюн, 1 2 3 деген. Ошонун ичине желек деп ат коелу. Сохранить. Кийинки сүрөтүбүздү алып келип алалы. Копировать. Дагы оң жагын басабыз. Сохранить как деп, как рисунок дейбиз дагы. Биздин жана колдонуп аткан папкабызды ачып, муну герб деп сактап алалы. Башка убакыт кетирбей эле коелу. Кайра як басып кайтып келебиз. Бул жерде загрузить изображение, выбрать файл. Рабочий столдо 1 2 3 папканы ачабыз. Желекти ачабыз. Бул жерде чоң сүрөт болобу, кичинекей сүрөт болобу, ошол настройкаларын жазабыз. Загрузить. Бул жерге биздин сүрөтүбүз келип түшөт. Муну биз кайсы жерге коерубузду алдын ала карап алабыз. Мисалы, бул жерге коюшубуз керек болсо, ачып даярдап алабыз дагы. Сүрөттү сүйрөп келип коебуз. Экинчи сүрөтүбүздү delete басабыз. Загрузить, выбрать файл, мисалы герб. Гербти дагы каалаган жерге коебуз. Мындай кылып койсок болот, же болбосо кийинки могул жерге коюш керек болсо, өчүрүп туруп эле ылдыйраак биздин ылайыктуу кое турган жерге алып келебиз дагы, сүйрөп келип ошол жерге коюп коебуз. Эми карап көрөсүз, бул кандай көрүнөт. Аягына да коюлуп калыптыр. Удалить дейбиз. Кайрадан карап көрөбүз. Аягындагысы өчүп калды. Эмнеге аягына коюлуп калды? Себеп дегенде, биз жана загрузить фото дегенде, бул жерде снизу от текста деген тандалуу болчу. Ошон үчүн снизу от текста коюлду, анан биз кайра койгон жерге экинчи жолу коюлду. Анан предпросмотрду карап атканда карасаңыз, абзацтарыбыз жок. Демек, муну базабыз. Абзацтарыбызды бул жерден туралап түстөп коебуз. Предпросмотрду базабыз. Качан бизге ылайыктуу өзүбүз каалагандай койгондон кийин, болду жарады дегенден кийин, жабабыз дагы продолжитти басабыз. Продолжитти бассак, название сурайт. Бул кандай тема болот деп. Бул жерге темабызды көчүрүп келебиз. Копировать. Темабызды жазабыз. Сиздердики бул жерде 1 1 1 2 1 3 деген сыяктуу аттар менен болушу мүмкүн. Болсо ошондой аттар менен жазабыз. Продолжить кийинкини баскандан кийин, мына жанагыл тема менен биздин теориябыз пайда болду. Бул темабыз келип түшкөндөн кийин, кийинки презентациябызды киргизишибиз керек. Ал үчүн создать материал дейбиз. Теория дейбиз. Бул жерге prikрепить файл деген басабыз. Эми бизге дагы бир кыстырма айта кетейин. Ар бир презентациябыз биздики автоматтык түрдө ачыла тургандай болуш керек. Ал кандай? Биз презентацияны ачканда, могу сыяктуу презентациябыз ачылып, анан биз пока слайдовго келип, анан стикер-шоу же болбосо сначала слайд дегенди басып, анан чоң экранга чыгарабыз. Сиздер муну жакшы билесиздер. Бизге дароо бардык экранга чыга тургандай кылып жасаш үчүн бул презентациябызды демонстрация экранына кылышыбыз керек. Ал үчүн презентациябызды ачабыз.
файлга киребиз, сохранить как тандайбыз, каяка сактайт. Анан бул жерге демонстрация экрана деген тандайбыз. Тип файла өзү презентация деп турат, ушуну ачабыз. Демонстрация экрана деген тандайбыз. Демонстрация PowerPoint деген тандайбыз. Анан сохранитти бассак сактайт. Ачып көрөлү, ал кандай болот мен көрсөтөйүн. Мисалы, кыргыздын ала тоосу. Мондай ак болуп эмблема сакталып калат. Бул кандай болуп ачылатына дароо көрөбүз. Моинту ачылат, көрдүңүздөрбү? Түз экранга. Презентациябызды демонстрация PowerPoint кылып сактап алгандан кийин прикрепить файл дегенди басабыз. Выбрать файл. Рабочий стол. Ага, жок. Кыргыздын ала тоосу жанагын тандадык. Загрузить. Бул жерге презентация деп жазып коебуз. Предпросмотр. Мына презентация, астында презентациябыздын аты. Презентациябыздын аталышын темага ылайыктап ат бергенибиз дурус болот. Себеп дегенде ал өзүнүн аты менен көрүнөт. Анан продолжить басабыз. Но названиясы презентация болот. Продолжить. Презентация келип түштү. Презентация өйдө чыгып кетет. Кийинки теманын астына жылдырып коебуз. Анан дагы создать материал. Видео сабак. Ага деле теорияны басабыз. Бул жерге видео сабак деп жазабыз. Белгилейбиз. Кадимки эле гиперссылка, ошого окшош. Белгилейбиз. Анан бул жерде мышка менен басканыңызда дурус болот. Муну бассаңыз сурайт кайсы ссылканы деп. Бул жерге сөзсүз ссылка коюшубуз керек. Эгерде сиздин видео сабагыңыз өзүңүз түзгөн же болбосо компьютерде болсо, аны сиз өзүңүздүн YouTube каналыңызга жүктөп, анан ал жерден ссылкасын коюшуңуз керек. YouTube каналы жок болсо, мен азыр сабактын аягында YouTube каналды кандай колдонгонду көрсөтүп берем. Ал оңой эле. Эгерде сиздин сабагыңыз YouTube'да бар болсо, мурда YouTube'дан алган болсоңуз, кайра аны көчүрүштүн кереги жок. Интернеттен, YouTube'дан ошол сабакты таап туруп эле ссылкасын коюп койсоңуз болот. Мисалы, азыр Саламат Садыкованын ыры чыкты, Кыргыз жери деген. Ушуларды элестетели, биздин сабагыбыздын видеорогу деп. Ушуну коюш үчүн үстүн карасаңыздар youtube.com/ деп туруп бияка аябай көп сөздөр кетет. Ушул биздин видеонун ссылкасы, могу видеонун. Базасыз үстүн, мышканын оң жагы копировать. Кайра я класска келебиз. Ссылка деген жерге вставить деп ссылканы коебуз. Окей. Мына биздин видео сабак дегенибизге ссылка коюлду. Карап көрөбүз, предпросмотр. Видео сабак мышка менен видео сабак деген сөздү басканда YouTube ачылат. Жаап салабыз. Продолжить. Видео сабакта пайда болуп калды. Ылый түшүрөбүз. Ошентип биздин теориябыз, андасына презентация, андасына видео сабак коюлду. Эми биздики тестибиз калды. Тестти коюш үчүн задание деген басабыз. Бул задание биз бул жерге подтема түшкөндө автоматтык түрдө теория, андасына задание пайда болуп калган. Ошол жерден задание деген басабыз. Создать материал дейбиз. Эгерде биздики тест болсо, тестовое задание дегенди басабыз. Азыр бир суроо киргизели, кийинкисине да токтолобуз. Бул жерден компьютер тестирлөө дегенге барабыз. Сурообузду көчүрүп барабыз. Копировать. Кайра я класска. Бул жерге суроосун Ctrl+V менен коебуз. Ставить. Төмөндө жооптор бар. Копировать. Ставить. Копировать. Ставить. Копировать. Ставить. Эгерде бизге 4 жооп болсо, добавить ответ деп 4-үчүсүн кошобуз. 4-үчү жоопту копировать, ставить. Туура жообун белгилейбиз. Эгерде множественный выбор болсо, бизде бир канча жооп туура болсо, но только один правильный ответ дегенди алып таштайбыз дагы.
2 же 3 жооп белгилеп коебуз. Бул сиздин сурооңуздун өзгөчөлүгүнө жараша. Мисалы 1 деген баскандан кийин 2 жооп тандаганга мүмкүнчүлүк бербейт система өзү. А качан только один правильный ответ дегенди алып салсак, анда бир канча жооп туура жооп тандаганга мүмкүнчүлүк берет. Анан ар бир суроого мындай комментарий кетиш керек. Бул жерде 4 жооптун бирөөсүн белгиле деп турат, бирөөнү. Эгерде 2 же 3 жооп белгилеш керек болсо, бир нечесин белгиле деген комментарий кетет. Эгерде bir сүйлөм жазып туруп, ортосуна bir boş жер коюп туруп, 3 чекит коюп туруп, кайра улантып кетсеңиздер, астына жогоруда 3 чекиттин ордуна төмөндөгү жооптордун бирөөсүн туура келгенин тандап белгиле деген сыяктуу комментарий жазыш керек. Суроо түзгөнгө дагы маани бериңиздер. Ар бир суроодон кийин комментарий сөзсүз болушу керек. Баары туура болсо, продолжить басабыз. Название жазышыбыз керек болот. Бул жерде биринчи суроо, экинчи суроо деген сыяктуу жазсаңыздар болот. Же болбосо кайдимки эле сурооңузду көчүрүп койсоңуздар да болот. Анан бул жерде сложность легкое, среднее, сложное экенин тандайсыз. Эгерде оор суроо деп ойлосоңуздар, бул жерге балын көбөйтүп койсоңуздар болот. Ушул суроого жооп бергенде суроонун оор, жеңил экенин сиз көрсөтөсүз. Анан продолжить басабыз. Сурообуз пайда болуп калды. Эми бир суроо кошконго аракет кылалы. Создать материал. Текстовое задание дейли. Ушул эле суроону алалы. Копировать. Вставить. Бул жерде 4 жооптун бирөөнү эмес, жообун жазыңыз деп коелу. Анан бул жерге туура жообун жазып коебуз. Эгерде проверять заглавные буквы дегенге птичка койсоңуз, бул чоң тамга, кичине тамга экенин да текшерет. Эгерде сиз могу Бүкүнбаев деген сөздү чоң тамга менен жазган болсоңуз, окуучу кичинекей тамга менен жазган болсо ката деп кабыл алып коет. Сиз анысын каалабасаңыз, проверять заглавные буквы дегенге птичка койбоңуз. Муну койбой койсоңуз, окуучу жалаң чоң тамга менен жазса деле, же чоң кичине тамганы аралаштырып жазса деле туура деп кабыл алат. Анан продолжить басабыз. Бул жерге да тема сурайт. Темага жана жогоруда айткандай суроону эле коюп койсоңуздар деле болот. Эгерде бул жерге сиздин сурооңуздар аябай узун болуп кетсе, эң маанилүү жерге чейин алып келип туруп, биягы мети 3 точка кылып улап койсоңуздар болот. Карайбыз. Мына кийинки сурообуз келип түштү. Ордун алмаштырып койсок болот, же болбосо жөн койсок деле болот. Ошентип биз биринчи главаны түздүк. Биринчи главанын структурасы кетти. Бул жерде плюс көк значокту мынтип бассак жыйналып калат. Муну бассак жыйналып калат. Кайра бассак ачылат. Биринчи бөлүмдү бассак мына жыйналып калат. Мышканын оң жагын басып, новая подтема десек, кайра чыгат. Бул жерге экинчи подтеманын атын жазып, улантып жүрүп отурабыз. Мылды жагын алып келип алабыз. Буга создать материал дейбиз, теория дейбиз. Ал жерге ал теманын теориясын көчүрүп келебиз, сүрөттөрүн ылайыктап коебуз. Азыр мен жаба берейин. Биринчи темада кандай кайталаган болсок, экинчи темада дал ушул тартип менен толтуруп жүрүп отурабыз. Эгерде сизде айталы 5 тема бар болсо, ушул процессти 5 жолу жасайсыз. Ошентип биринчи бөлүмдү бүтүрөсүз, кийин экинчи бөлүм, кийин үчүнчү бөлүм, ошентип китепти аягына чейин бүтүрөсүз. Экинчи бөлүмдү кантип деген суроо келсе, создать новую тему деген бассаңыз, бул жерге мунун астына дал келе турган бөлүм пайда болот. Биринчи бөлүмдү ачсаңыз, ичинде сиздин темаларыңыз, биринчи теманы бассаңыз, анын ичинде теориясы, презентациясы, видео сабагы, тапшырмасы. Кийин экинчи теманыкы, үчүнчү теманы деп жүрүп отурат. Муну орто жолдон жасап атып, интернетиңиз өчүп калса, же болбосо крестикти басып жаап чыгып кетсеңиз, эч нерсе өчүп калбайт. Бүт баары автоматтык түрдө сакталат. Сактап коюшум керек дегенди кааласаңыз, продолжить басасыз. Бул жерде не публиковать, анан опубликовать деген кнопка бар. Сиздин китебиңиз эң акыркы стадиясына чейин жеткенге чейин не опубликовать деп туруп сохранить этесиз.
Эгерде бүткөндөн кийин кандай болот десеңиз, опубликовать дегенди бассаңыз, монитор класстар сурайт, кайсы деп. Выбрать все классы деп туруп, анан сохранить этип коесуз. Биздин учурда азыр не опубликовать деп сакталды. Adobe окуу 4-класс. Эми YouTube канал ачкан боюнча кыскача токтоло кетейин. YouTube сайтын ачасыздар. Бул жерге өзүңүздөрдүн логин, азыр меники выйти деп кирип турат. Эгер бул жерде эч кандай кирген эмес болсо, войти деген кнопка болот. Войти дегенди бассаңыз, логин пароль сурайт. Сиздин Gmail аккаунтуңузду жазсаңыз, логин паролуңузду жазсаңыз, сизге дал моундай болуп ачылат. Ачкандан кийин эле плюс создать дегенди басасыз, добавить видео дегенди басасыз. Мындай болуп ачылат. Сиз биринчи ачып аткан болсоңуз, согласие сурайт, бир канча сизге түшүндүрмө, принять условия деген сыяктуу нерселерди сурайт. Ошолорду ооба макулмун дейсиз. Анан выбрать файл, каалаган файлды тандайсыз, видеону выбрать басасыз. Анан далее этегинде опубликовать деген кнопканы бассаңыз, YouTubeга чыгып калат каналыңызга. Ошо YouTube'дагы видеонун ссылкасын копировать этесиз дагы. Жана видео урок деген жерге вставить этип коюп коесуз. Эгерде кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, комментарийга жазсаңыздар болот. Же болбосо мультимедиалык лабораторияга келип кайрылсаңыздар болот. Жалгыз эле мага эмес, Эржан агайыбызга, Кылымбек агайыбызга, Эрмек агайыбызга, Нурмухаммед агайыбызга, Мерисхан эжебизге, Азим агайыбызга, бүт информатиктерге, директорубуз Муратбек Үсөн Акуновичке чейин кайрылсаңыздар болот. Эки колубузду көтөрүп жардам бергенге даярбыз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.